Соқлық чоғылған ел милициянын формасын айырып салышты. Соқлық райондық милициясынын имаратынын алдына Чүй облусунун айылдарынын биринин тургундары чогулушту. Алар 5 декабрда 16 жаштагы айылдашын зордуктаган жаран эркиндикке чыгарылганын айтып, нааразычылык билдиришүүдө. Аталган милициянын имаратынын алдына 50гө чукул адам келген. Эл жаш кызды зордуктаган адамды өздөрү жазалоону талап кылышты. Анткени алар милиция шектүүнү боштондукка чыгарып жиберген деп ойлошкон, дейт окурман. Чогулгандар милиция кызматкеринин формасын айырып салышкан. Булак репортер Чекиткейжи. Игорь Шестаков: сервер бузулганга чейин бүтүн Кыргызстан менен Азаттык жакшы эле добуш алышкан. Дээрлик 3 чоң райондо добуш берүү жокко чыкты. Бул эмнеден кабар берет? Элдин аң сезимин ойгонушубу же маданияттуулугубу? Кыргызстандагы бардык парламенттик шайлоолордун тарыхында болуп көрбөгөндөй шайлоочулардын төмөн катышуусундагы процесске күбөбүз. Менимче буга бир канча себеп бар. Талапкерлер менен партиялар үгүт иштерин активдүү жүргүзүшкөн жок. Өзүм добуш берген 1-май райондун мисалында айта турган болсом, бир мандаттуу округтан ат салышкан 7 талапкердин ичинен 2-3 эле кичине активдүү боло баштады. Ал эми 21 партиядан бир дагы үгүт жасаган топту көргөн жокмун. Бишкек боюнча абал ушундай кабылданды. Талапкерлер былтыркы окуядан улам этияттап иш алып бардыго. Анткени 2020-жылы жарнамага көп каражат жумшалып, жыйынтыгында шайлоо жокко чыккан болчу. Булсам алар каражаттарын короткулары келбеди. Добуш сатып алуу таптакыр болгон жок дегенден алысмын. Себеби бизде ансыз шайлоо өтпөйт. Кандайдыр бир деңгээлде орун алды. Алдыңкы 3 орунду мурда белгилүү болгон жаңы түзүлгөн партиялар илип кетишти. Бул күмөндүү ойго түртүп жатканын билдирип жатышат. Бул жерде жөнөкөй мисал келтирсек болот. Аталган партиялар быйыл 2 рет өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоолоруна катышкан. Парламенттик шайлоого келүүдө алгач жергиликтүү деңгээлде өзүн таанытуу ийгиликтүү практика. Кайсы партиялар жергиликтүү шайлоолордо жеңишке жетишсе, алардын жогорку кеңешке келиши толук мүмкүн да. Алардын электораты шайлоо кампанияларын жүргүзүү боюнча схемалары болот. Бирок өлкөдөгү социалдык экономикалык оор абалды эске алсак, оппозициялык маанайдагы партияларда бул шанс өтө чоң болгон. Буга чейин эле бүтүн Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып келгем. БШКнын сервериндеги мандемге чейинки картина чындыкка жакын болгон деп эсептейм. 1-май Свердлов райондорундагы абал жарандардын каршы маанайын билдирет. Ошол эле учурда өзүнүн талапкерлерин алып келүүгө кызыктар партиялардын оюну болушу ыктымал. Добуштарды кол менен саноо баштагы жыйынтыктан айырмаланабы? Таасир этет деп ойлойм. Анткени былтыр добуш саноонун башында 4 партия алдыга чыккан. Кийин митинг башталып, кол менен саноо болору айтылганда цифралар өзгөрүп баштаган. Мекенчил менен бүтүн Кыргызстан партиялары босого чекти басып өтүп калган жыйынтыкты көрсөтүшкөн. Ошондуктан сервер бузулганга чейинки абалды ала турган болсок, бүтүн Кыргызстан менен Азаттык жакшы эле добуш алышкан. Себеби эл үмүтү сервер бузулганга чейинки эсепте жок болчу. Бирок кол менен саноо утулган партиялардын өкүлдөрү тастыктаганга гана эске алынып, жарактуу катары эсептелинет. Айрым талапкерлер кайрадан шайлоо болушун талап кылып жатышат го. Эгерде БШКга добуштарды кайрадан санап, жыйынтык чыгарууга убакыт берген партиялар кайрадан шайлоо болушун талап кылышса, эгер алардын артында чынында эле көптөгөн электорат турса, анда балким өтөт. Ошол эле учурда жеңишке жеткен партиялардын артындагы шайлоочуларды дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Мындан ким көпчүлүк тарапта же азчылык жакта болорун түшүнүү маанилүү. Булак Арыба, Чекиткейжи. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков мүлктөрүн жарыялады. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков былтыр 944.138 сом киреше тапкан. Бул туурасында салык кызматына тапшырган декларациясында көрсөтүлгөн. Чыгашасы туурасында маалыматты ачыктаган эмес. Мурдагы президенттин жана анын жакын туугандары 30дан көп жер тилкесине ээлик кылат. Мындан тышкары ага 160 чарчы метрлик турак жай жана МТЗ 80 үлгүсүндөгү трактор таандык. Сооронбай Жээнбеков 23 айдоо жерине ээлик кылат. Булак репортер Чекиткейжи. УКМК Акбөкөн Таштанбековго кылмыш ишин козгоду. Социалдык тармактарда жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо учурунда номер 30-Ысык-Ата округунан депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековдун катышуусунда видео тасма жарыяланган. УКМК ал видеодо Акбөкөн Таштанбековдун коомчулукта терс пикир жараткан улуттар аралык жана аймактар аралык кастыкты
козутууга багытталган аракеттери ачык эле көрүнүп турганын белгилейт. Бул тууралуу УКМК басма сөз кызматы билдирди. 2021-жылдын 4-декабрында Акбөкөн Таштанбековдун аракеттеринде Кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктунда улуттар аралык жана региондор аралык кастыкты козутуу каралган кылмыштын белгилерин бар экендигин эске алуу менен кылмыш иши козголгон. 6-декабрда тергөө органдары тарабынан бул кылмышты жасагандыгы үчүн Таштанбековду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү үчүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына кайрылуу жөнөтүлгөн. Жогорудагы кайрылууну кароонун жыйынтыгы боюнча тергөө тарабынан тиешелүү процессуалдык чечим чыгарылып, Таштанбековдун аракеттерине юридикалык баа берилет. Акбөкөн Таштанбеков номер 30-ысыгата шайлоо округу боюнча жогорку кеңешке шайлоодо 15,99% добуш алып, башка атаандаштарынан озуп чыккан. Булак политклиника. Эрулан Кокулов депутат болуп кеттимби дегендерге жооп берди. Нисахар долбоорунун негиздөөчүсү Эрулан Кокулов депутат болуп кетти дегендерге жооп берди. Депутат болуп кетти дегендерге Нисахар долбоору менен эле жүрөм. Алып баруучу балдардагы көбөйөт буюрса. Чечил жакында Нисахар каналында. Эске салсак, Эрулан Кокулов Ынтымак партиясы менен депутаттыкка ат салышып, жогорку добуш менен өткөн. Булак апта чекиткейжи. Ахматбек Келдибеков: силер эмес, убагында бүтүндөй мамлекеттик машина каралады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков 1-декабрдын кечинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылган эле. Ал 28-ноябрда өткөн шайлоого байланыштуу сурак берип чыккан. Расмий кабарда социалдык тармактарда тараган видеодо Келдибеков шайлоодогу добуш берүүнү баштапкы жыйынтыктары бурмаланганын жөнүндө тастыкталбаган негизде сүйлөгөн деп жазылган. УКМК муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалап, Келдибековду түшүндүрмө берүүгө чакырды. Ахматбек Келдибеков: баш кесмек бар, тил кесмек жок. Шайлоо боюнча сүйлөп койдуң деп көрүнгөн блогер ютубчуларга мен жөнүндө видео тасмаларды жасап чыгарып бергиле деп жалдыраган эч кимге абийир алып келбейт. Алып келген дагы эмес. Силер эмес, убагында бүтүндөй мамлекеттик машина каралады. Жыйынтыгы эмне болду? Убакыт баарына тараза, деп жазды саясатчы өзүнүн социалдык тармагына. Эске сала кетсек, Ахматбек Келдибеков эртең 2-декабрда саат 10:00 УКМКга кайрадан суракка чакырылган. Бул тууралуу маалыматты саясатчы өзү билдирди. Булак Назарнюс Чекиторг. Өзбекстан Орусиядагы жарандарын алып келүү үчүн декабрда 8 темир жол каттамын уюштурат. Өзбекстан темир жолдору Орусиядагы өзбек жарандарын мекенине алып келүү үчүн декабрь айында кошумча 8 темир жол каттамын аткарат. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, алгачкы поезд Орусиядан 4-декабрда жолго чыккан. Калган каттамдар Волжский станциясы Ташкент багыты боюнча 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 декабрь күндөрү аткарылат. Билеттер бир багытка Орусиядан Өзбекстанга гана сатылууда. Жүргүнчүлөр аларды Өзбекстан темир жолдору ишканасынын сайтынан электрондук түрдө да сатып алышса болот. Булак Назарнюс Чекиторг.